Assalamu alaikum, урматтуу бүгүнкү Саякат Сапар каналынын жалпы көрүүчүлөрү, жалпы катталуучулары. Бүгүн биз Балты шаарынан Чоктал айылынын жогору жагында жайгашкан Сыйкырдуу таш жөнүндө бир кыскача саякат кылмакчыбыз. Ал эми бул таш, Сыйкырдуу таш жөнүндө ошол Чоктал айылынын тургуну Абдет мырза биздин катталуучубуз. Bugün ошол Сыйкырдуу таш жөнүндө кыскача саякат кылып келели деп атабыз. Урматтуу биздин катталуучулар, азыр Чоктал айылынан өтүп, ошол Абдет мырзанын байкесинин кашары бар экен, мал бактап. Чөп жыйнап атышыптыр. Байкелери кыштын камын көрүп. Анан эми жанагы Сыйкырдуу таш болсо, ошол кашардын жогору жагында жайгашкан экен. Ал жака бир аз жол жүрүш керек экен, жол ашыш керек экен. Азыр ошол Абдет мырзанын көрсөтмөсү менен барып, ошол Сыйкырдуу ташты көрүп келгенге сапарга чыгалы. Ал эми жолго болсо мындай суусундук урсактыгыбыздай бир тамак аш алып алдык. Анда эмесе кеттик. Азыр өйдө жогору карай кетип баратабыз. Сыйкырдуу ташты көздөй. Анан ошо Абдет мырзадан сурагым келип турат. Бул ташты качан көрдүңүз эле? Эмне болуп, кандай себептер менен көрүп калдыңыз эле? Ошол жөнүндө кичине бир биздин жалпы катталуучуларга, сизге окшогон мындай жерлерге кызыккан адамдарга бир маалымат катары айта кетсеңиз жакшы болот эле. Эми биз кичинекей кезде ушакта эле чоңойдук да. Ушул жерде эле ой кайтарып, мына могу кашарда бул байкемдин кашары. Ошол жактарда эле ой кайтарып жүрүп эле ушул кичинекей кезде эле көргөм тиги таш. Ошондо эле кызыккам да мен ошол ташка мына. Билбейм эми башкаларга кандай көрүнөт, эми азда барып көрөсүңөр да. Аябай мындай илгерки таш экенин билип турат да, илгерки мындай атайын монтуп жазалган сыяктуу кол менен мындай бөлүп жасаган сыяктуу болуп көрүнүп турат да. Эми бул жакта болсо мынакей ошол балким адамдардын колу тийген деп атасыз жанагы таштарга. Ал эми бул жерде болсо өзүңүздөр көрүп тургандай таш королор бар экен илгерки. Балким ушул жерде көп киши ортурукташып, мал жанын багып, антип анан кийин ушул Чоктал айыл болуп калган деген ойлор болушу мүмкүн. Илгери биздин чоң аталарыбыз айткан уккам да, могу илгери ушул жерлерде калмактар отурукташкан депчи. Манаста деле айтылат го, могу көл өрөөнүнөн калмактарды сүрүп чыгарып деген бир жерлер бар го ушул. Ойлойм ошол убакка дал келет болуш керек ушул жерлер депчи. Анан эме деп айтып аттыңыз эле, анча-мынча таштардын арасында бар сүрөт чегилген. Сүрөттөр бар. Таштарда сүрөт чегилгендери бар деп, илгерки сүрөттөр бир-эки жерден көргөм да. Кайсы жеринен точно билбейм, эсте жок. Анын баарын, таштардын баарын карап чыксак анда табылчу да экен, Бул аянты көп бар өзүнө. Чоң аябай эле. Жакшы кызыктуу экен.
жетип калдык. Жолу деле өтө алыс эмес экен, чакырым экен. Ушунчу да эсебодум. Бул жерде мындай чоң таштар бар экен. Таштар экен. Яга бир таштарга сүрөт тартып кетишиптир. Краскала келип. Адлет мырза жаш кезин, бала кезин эстеп атабыз. Кой кайтарып жүргөн кездерин эстеп кетти окшойт. Балалык сезимге кирип ойноп атат. Адлет мырза биздин каналдын катталуучусу экен. Өзү Балык шаарында жашап иштеп, жашоосун өткөрөт экен. Биздин тааныш да болуп анан ушундай ташпар эле ушул каналыңыздарга көрсөтүп койсок кандай болот деп сунуш кылгандан четке кытпайм. Урматтуу биздин каналыбыздын катталуучулары. Мындай зылкылдуу таш экен чынында. Бул жерлерин карасаңыздарбы? Кол менен тузлагандай тазаланып турду да мындай. Бул жагы да ошондой экен, биягы да ошондой, тиягы да ошондой экен. Ана мындай кийинки жаш муундар бөлүп койгонбу билбейм. Мындай бөлүп коюштур. Бул негизи өйдөрөк турчу окшойт да. Ilgirki adamlar şuna ötüp aratып, bir жерден келатып, ушундай жасап койгон, же түнөшкөнбү, же ушул таштын астын корголоп, жаандан же болбосо бир жырткыч хайванаттардан сактаныш үчүн ушундай кылып жасаганбы билбейм экен. Бул жерге толук бир киши жата алат экен. Бул жерге да бир киши жата алат экен.
тияк жагында да өзүнчө бир бөлмө сыяктуу бир жасап коюптур. Ал жагы да могу сыяктуу болуп түз болуп оюлуптур. Анан азыркы технологиялар менен мындай кылып койсо болот болуш керек. Бирок ал илгерки убакта мындай технология каякта? Кишинин колу, мындай адамдын колу муга тийген деген мен мисалы ишенип эле турам. Могу кичинекей таштардан бери мындай аябай жылмакай да беттери, аябай түзкөн. Анан тең эле таң калыштуусу мынакей. Бул жерде үстү дагы аябай түз экен. Бул жагын экинчи этаж кылып колдончу ким билет. Анан бул жерден дагы айта кетчү нерсе, таштын үстүнө чыгып караганда тиги жерде да ошол сыяктуу таш бар экен. Анан бул тарапта дагы точно ошондой таш бар экен. Ушундай экен. Бул жерлеринде карасаң, бул жерлери да аябай жылмакай да. Бул жердин атайын ойгондой эле. Балким бул таш мындайынан турган таш болгон. Анан астын оюп, ичине жашаганга ылайыктап ошондой жасаган. Анан улам оюп ичин кенейткен сайын балким сынып мындай сыныктар пайда болгон деп ойлоп атам да. Кичинекейирээк сыныктар.